жан шығар. Атаңдың көріне қорған шаңғы қараса. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастайт теледолбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Сиздерге маалым болгондой, биз өткөн 3 телеберүүбүздө ушул Кытай жергесиндеги Кызыл Суу кыргыздарында жашаган белгилүү санжырачы Төлөк Төрөкан уулунун Кыргыз эл санжырасы деген китеби боюнча кеп кылдык элек. Бүгүн дагы ошол кебибизди улантып, студиябызга коомдук ишмер, мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Исламович Саргулов агайды чакырганбыз. Куш келипсиз агай студиябызга. Мына ушул санжыраны баягы казып, окуп, аны илимий эмгектер менен орустун окумуштууларынын, батыштын окумуштууларынын илимий эмгектери менен салыштырып, ошонун төп келгендигин өткөн 3 передачада дагы айттыңыз эле. Бүгүн биз ушул санжырадагы кайсыл жерлерине токтололу агай, ошого өзүңүз айтсаңыз. Кепти эмнеден баштайбыз? Бул санжыранын көлөмү 470 бет экен. Биз 3 саат сиз менен маяк куруп, араң 68 бетине жеттик. Албетте муну толук ушинтип тарыхый илимий булактар менен төп келгенин айтып отурсак, буга бир нече күн убакыт талап кылат. Ошон үчүн менин оюмча жетиштүү эле өткөн 3 жолу бердиңиз маекти. Бүгүн учкай айрым орунтуу жерлерине сөз кылып, анан жалпылап жыйынтыктап койсок дагы, анан Шырдакбектин боз жоргосу жөнүндө маалымат аны өзүнчө өз алдынча берелик. Ошон үчүн жанагы жыйынтыктоочу 4-5 маалыматка көңүл буруп койсок көрөрмандардын. Биз өткөн жолу 32 бетинде окубадыкпы? Орто тоонун артында Мадуш эл болгон. Ошол элди башкарган Мадур деген шер болгон. Анан кыргыздарга кастык кылып, кыргыздар элиңди алып жем кылды, көп жериңден кем кылды, наамыңды сенин чыгарбай кара жерге тең кылды, ошону барып чапсакчы, бир айласын тапсакчы деп Мадур жетекчисине айтып атат да. Анан Мадур болсо ойлонуп, берде көп ойду айтып, анан мынтип айтып атпайбы? Дүйнөнү бүтүн жойлосом, ушул жөөт элимди ар кайсы жерге алып барып, бирден хан кылып койбосом деп. Албетте бул биздин доордон мурдагы бир нече кылым мурдагы окуялар. Ушул маалымат илимдин жаңы тармагы бул генетикалык генеалогия деген илим калыптанып атат азыр. Тарыхтан анча кабары жок. ДНКны сыпаттап туруп, анан кийин муундардын, адамдардын байланышын. Мындайча айтканда, санжыраны ДНКнын иликтөөсүнүн жыйынтыгы менен санжыра түзүп атышат булар. Бул өз алдынча санжырада. Бул өзүнчө санжыра. Бул эми адам затынын өнүгүү жолундагы кайсыл мезгилде кайсыл эл менен баягы аралашкан, ассимиляция болгон, мутация болгон, ошолорду изилдеген илим да генетика. Туура, ошолорду далилдеген, анан ошонун негизинде ата тегин 40 муун, 60 муун табылып калса 100 муун байланышын ДНК аркылуу далилдеп, талашсыз тастыктап берген илим. Бул эми баягы так илим да. Бүгүнкү айныксыз. Муну эч ким жокко чыгара албайт. Мүмкүн археологдор бир аз адашат, мүмкүн доорун тактаганда бир аз ката кетет, бирок бу жерде андай жок да. Бул накта илим. Мынагы эмгек мынтип айтылат: труды Евразийского общества генетической генеалогии дейт. Эми кызык жери азыркы казак улуу жүз, орто жүз, кичүү жүз жөнүндө талай маалымат бар экен. Абдан пайдалуу. Кыргыздар жөнүндө талай маалымат бар экен. Эми ушул жерде бизге көңүл бура турган нерсе, билесиз, кыргыздын ДНКсында сыпаттама R1A1 деген гаплогруппа. Ооба. Эми
Жөөт элинде эки чоң уруу бар. Ошонун Ашкенази деген чоң тайпасы Жөөт элинде. Алардын ДНКсы иликтегенде кыргыздардан 100 адамдан 65 R1A1 болсо, Ашкенази Жөөт элинен 50-55 адамында R1A1 болуп атат да. 100дөн 55. 50% экен да. Жарымы деп коелу. Жарымы деп коелу. Эми кийинки мына 2 жылдагы жаңы ачылыш R1A1 дагы мүнөздөлүп, дагы тереңирээк сыпатталганда SNP Z93 деген дагы мүнөздөмө бар экен. Мына кыргыздарга тиешелүү R1A1'дин ичинен SNP Z93 болуп атат. А эми Ашкеназида R1A1 SNP Z94. Бул ажырым 1,5 миң, 2 миң жыл мурда пайда болгон экен мутациянын жыйынтыгында. Ошо 1,5 миң жылда бир эле баягы баскычка өзгөрүптүр да. Өзгөрүлөт да. Баш өзгөрүлбөйт албетте. Кийин өзгөрүлөт, мутация болот. Демек агай, жөөттөр менен кыргыздардын байыркы мезгилдердеги байланышын, бул Санжырадагы байланышты илим тастыктап аткан. Мен ошону айтайын деп атам да. Мына бул Санжыранын улуулугу, бул Санжыранын тактыгы эмнеде? Генетиктер айтып атат. Бул Жөөт элинин Ашкенази тайпасында R1A1 деген гаплогруппа табылып атат. Эң кызыгы Аржан дөбө мүрзө, Пазырык дөбө мүрзө биздин доордон 8 кылым мурда, анан 5 кылым мурда, ушу доордо. Аларда сүйөктөрдү толук ДНК анализ кылды да, толук. Ошол коюлган аял эркектин гаплогруппасы R1A1 SNP Z93 болуп атат. Эми бул талашсыз кыргыз деген сөз. Бүгүнкү кыргыздардыкы деле ошондой да. Бүгүнкү кыргыздар менен Z93 SNP башы R1A1 болуп атат да. Эми бул накты кыргыз деген сөз да. Бул чоң ачылыш да. Себеби Аржан дөбө мүрзөсүнүн диаметри 120 метр. Элестетип көрүңүз. Бийиктиги 20 метр. 83 ат толук коюлган. Ошол жерде канча алтын буюм. Бирок эң кызыгы ошол мүрзөдө, дөбө мүрзөдө Египеттен келген, Араптан келген, Индиядан келген буюм тайымдар көп табылып атат да. Агай, биз ушу Аржан баягы дөбө мүрзөсү боюнча атайын өткөндө теле берүү бергенбиз. Кубаныч Ороев деген биздин жаш окумуштуу жигит, анан ошондой эле Жаксылык Сабитов деген казактын профессору менен ушул передача кылганбыз. Анан эми ушу Жөөт менен кыргыздын байланышы, бизде кыргызда дагы Израиль деген аттар көп да. Бар. Анан бул каяктан Жөөттүн атын эмнеге коюп койгон деген суроолор келе берчи да. Анан ушул жерде байыркы Санжырада бул Төлөк Аксакалдын жазган Санжырасындагы Жөөт менен кыргыздын байланышы илимде дагы тастыкталып аткандыгы, бул ошо бир мезгилде жанаша эл болуп жашаганбы же кандай болгон? Карым катнаш болгон, бир убакта касташып калган, бир доордо достошуп калган, кайта ортодо таарыныч, ажырым болгон. Бирок биздин бабалардан бир тобу тияка кирип кеткен, тилин өзгөрткөн, Жөөт тилине өткөн, бирок R1A1 дегени талашсыз болуп атпайбы. Ассимиляция болуп кеткен. Болуп кетти да. Ошонун тилин, маданиятын. Бирок бүгүнкү күндөгү ошол жанагы Израиль мамлекетинин жетекчилеринде дагы R1A1 бар дегендин канчалык далили бар экен агай? Толук далилденген Нетаньяхунун ДНКсы чыкты. R1A1 SNP Z94. Биздики SNP Z93, аныкы SNP Z94. Демейди. Демек ал кыргыз эле турбайбы? Демек түркү бабабыз бир болуп чыгып атат. А кишини чакырып, ушундай десек, ал муну таанып кете албайт. Эми ДНКны эч ким таанып кете албайт да. Азыр жанагы атасы ким экенин аныкташ үчүн ДНКны берип атпайбы? Ооба. Жанагы чоң артисттер тияктан бияктан балдарды төрөлүп калса, анан балдары чоңоюп туруп, менин атам сенсиң деп, анан жок сен эмессиң деп көрүп атпайбы? Сен балам деп. Анан ДНК барып эле анан муну сотто таанып атпайбы? Ооба. Ушундай да.
Демек, мыногу санжырадагы маалымат, мына ДНК маалыматы менен төп келгенин баса белгилеш керек. Экинчи көңүл бура турган маалымат, ал мындай маалымат. Бакабут деген жазуу кайсы доордо пайда болду? Бул ошо санжырада айтылып атат. Бир нече миң жыл мурда жазылган бакабут менен кийин эскирип, жыртылып, анан жаңыртууга мажбур. Биздин доордун 630-жылы ошентип айтып атат. Араб тамгалуу эмеге көчүрүлдү деп атат. Андан мурда 2000 жыл мурун жазылды деп атпайбы? Бу жерде 135-бетте мындай маалымат бар. Бул доордо кыргыздар баштан бери иштетип келе жаткан Бакабут деген жазуу менен Калач хандын ордо башчысы Эрболот кыргыздын 700 жылдык тарыхын эстеп, эл оозунда уланып келе жаткан окуяларын урпактар үчүн калтыруу максатында жазып чыгат дейт. Демек, мындан башка дагы ушундай эмгек бар болуш керек. Мүмкүн кайсы бир жерде табылары, мүмкүн табылбай калдыбы, мүмкүн баары өрттөлүп кеттиби, жок болуп кеттиби, бирок 135-бетте айтып атпайбы, 700 жылдык тарыхты Бакабут жазуу менен жазып кеткен дейт. Анда эл ошону окуган, эл урунган. Албетте бул биздин доордон мурда болгон. Карабайсызбы? Кыргыз өзүнүн санжырасын, тарыхын бир нече жолу жазган. Бул ар бир элде боло бербейт тарыхында мындай маалымат. Анан көңүл бура турган дагы бир нерсе 144-бетинде минтип жазат. Бул жерде кыргыздар ичинен кеңешип, азырынча калмактар менен ашкере кармашпай, калмактын ханына куттуктоо той берген болуп, ошол тойдо эл башкаруучуларды шайлоону кеңешип алалы деген токтомго келет дейт. Демек, кайсы бир доордо эл башкаргандарды кыргыз шайлаган. Муну көрүп атпайсызбы? Шайлоодо деп атат. Европа элдерин тарыхын 2000 жыл шайлоо деген жок да буларда. Билесиздер. Түгүл мына 19-кылымда Россияда падышанын урпактары бийликти алган. Эч кандай шайлоо деген сөз жок. Францияда шайлоо деген сөз жок. Бөлөк өлкөлөрдө шайлоо деген сөз жок. Египетти алсак, фараондор билесиз, тукумдан тукумга нече миң жыл Атадан балага өтүп кете берет бийлик. Шайлоо деген сөз жок. А биздин бабаларыбыздын улуулугун караңызчы. Кайсы доордон бери шайлап келатат? Кайсы доордон бери шайлап келатат? Шайлоо деген демократиябы? Бул эл бийлиги деген сөз да. Анан эми ошол Европалардын тажрыйбасын бизге таңуулап, алардын демократиясы улуу экен, кыргызга окутуш керек, үйрөтүш керек деген сөз кандай болот энди? Биз атам замандан бери эл башкарган адамдарды шайлап келсек. Анан акырында көңүл бура турган нерсе, эми Александр Македонский тарыхта белгилүү адам. Көп маалымат бар, илимий маалыматтар бар. Мына 176-бет. Каратажаал окуясы. Ошондо минтип жазып атат. Кыргыз укмуштуулары бир апаат болуп, бир душман болуп, Кура деген, берде минтип атат, Кура деген калмактын пал китеби дейт. Бал китеп дейт. Карап көрүп, анын акыр заманга чейин ушундай окуялар болоорун билип, ошол доордо дүйнөнүн күн батыш жагынан чыккан Искендер Зулкарнайын аттуу алп Олуя Римдин падышасы алдына 40 түйөгө зар артып, 40 адам элчи жиберип, ошол апааттан куткаруу үчүн жардам берүүгө өтүнөт дейт. Демек, кыргыздар Александр Македонский менен алака жүргүзгөн да. Алака жүргүзгөн, мындай өнөктөш болгон. Искендер бул окуядан кабар тапкан соң, Теңирим мага дүйнөнү көп берген, соогуңарга, тартууңарга муктаждыгым жок деп кыргыздардын алып барган соогасын кайтарып берип, барган кыргыздарга жол баштап алып келүүчүлөрдү жиберип, жанагы апааттан кыргыз элин куткарып калат дейт. Өзү агай могу Төлөк Аксакалдын ушул санжырасында дагы бир жеринде айтылат. Кыргыздын Мундуз деген баатыры менен Ажужу Мажужулар 50 жыл бою согушат да. Бирин бири жеңе албайт.
Анан арып ачып 50 жыл деген оңой эмес да. Оңой эмес. Биз жанагы Вьетнам менен Американын 30 жылга жакын согушун билебиз да биздин эсибизде. Ал эми 50 жыл кыргыздар ошол ажужу мажужу деп ошо менен согушуп буларды алгачкысы келип көлдөн сууну ууртаганда акыркысы келгенде көл соолуп калчу деп сүрөттөлөт да. Саны көп экен да. Анан ошол мундус Александр Македонскийге Искендер Зулкарнайынга кат жөнөтөт экен да ошолну айтып атса керек. Анан Искендер 100 000 аскер курап келип, анан ажужу мажужуну кубалап, бир тоонун эмесиндеги үңкүргө камап туруп, анан таш менен жыйып туруп коргошун куюп койгон дейт да. Анан баарынан кызыгы агай 11-кылымда биздин доордун 11-кылымда арабтардын бир падышасы атайын экспедиция жиберген экен. Ошол Искендер камаган ажужу мажужулардын камалган жер картасы бар экен аларда. Ошону текшерип келгиле, ачылып калдыбы, эмне болду деп. Анан алар ошол келип 50ден ашык кишилер келип анан арып ачып жолдо анан бир нечеси кайтып барган экен. Анан эң кызыгы мындан 5 жыл мурда арабтардын Аль Жазира деген телеканалы бар Кувейтте. Анан ошол каналдан бир журналист келиптир. Келип бир оператор сурап, оператор алып бизден, анан вертолет жалдап, анан Кыргызстандын территориясынан бүт учуп, ошол колуна карта менен салыштырып атат да. Анан салыштырса, ошол картада чийилген жер биздин Кыргызстандын территориясында болуп атат. Болгондо дагы чаткал биздин чаткал жергесинде болуп атат да. Анан ал тоо ошол көрсөтүлгөн картасы мен көргөм. Анан ошол тоодун жанагы бети 250 метрдей күзгүдөй болуп турат дейт. Анан Өзбекстан жакты карап турат экен да бүгүнкү күндө. Анан ошол жанагы араб журналист атайын бир приборлорду алып келип, анан баягы жерге сайып көрсө, жанагы цветной металдын эмеси детектору көрсөтүптүр да. Анан бул чындыгы барбы деген ой келет да. Анан ал журналист тартып кеткенден кийин муну атайын өзүнчө фильм кылып Аль Жазирадан чыгып YouTube'га да коюшкан да. Анан бул дагы бир нерсенин чындыгы келип атат да. Санжыра бекеринен айтылбагандыгы. Туура. Мен кунт коюп карап чыктым. Бул Санжыра, бул тарых деп айтыш керек, кесе айтыш керек. Божомол эмес, ыктымал деген сөз эмес. Бүт илимий булактардын маалыматы менен тастыкталган, далилденген Кыргыздын нече миң жыл тарыхын камтыган Санжыра. Эми агай, бул Санжыраны жазган аксакал бир айылдагы эле бир карыя да. Анан эми бул ал киши өзү жазган жок. Бул ал киши өзү башында айтып атат. Мен муну байыркы китептен алып туруп кайра чыгардым деп атат да. Анан илимий деле ал убакта эме жок, бул чындыкты жазган. Чындыкты. Анан эми аны илимдин тастыктаганына биз күбө болуп атабыз да агай. Демек, биз азыр муну чоң жаңылык деп элибизге айтышыбыз керек. Расмий айтышыбыз керек. Бул Санжыра Төлөк аксакал кийинки окуяларды мүмкүн толуктагандыр, кийинки. Негизи биздин доордо мурдагы 2000 жыл камтыган окуяны бабаларыбыз жазып кеткен да. Ошонун баары илимий тарыхый булактар менен төп келип атат. Демек биз элге айтышыбыз керек. Эл журт айланайын. Биздин тарыхыбыз аныкталган Санжыра менен илимий тарыхый, археологиялык, генетикалык булактар менен төп келип атат. Анан 80 жыл бизде кыргыздар 16-кылымда калыптанган, маданиятсыз, артта калган, жапайы эл дебедиби? Буга чекит коюш керек. Чекит коюп, бир чети бул Санжыра, Тора, Забур, Авеста деген бүт адамзат бүгүн баалап, сыймыктанып окуган китептер менен замандаш болуп атат. Демек, бунун баасы дагы ошондой да. Ошо китептердин катарында турган китептер, маалыматтар да, маалыматтар. Кыргызда сөз бар.
арбактар ыраазы болбойун, тирүүлөрдүн иши оңолбойт деп. Туура агай. Анан могу жазма боюнча дагы муногу бүгүнкү күндө Алтайдагы жанагы Орхон Энисей жазуулар. Орхон Энисей жазуулар ал бизде Таласта, Чүйдө, ар кайсы жерде бар. жолугуп атпайбы, Европада дагы жолуккан жазуулар. Анан бүгүнкү күнгө чейин биз ошону кыргыздын жазуусу деп айта албай келебиз да. Ал ташта жазылган жазуулар калып, ошол эле мезгилде териде жазылган бирин экин дагы элдин колунда бар экен, бири мынакей ушул аксакал жазып атпайбы. Анан эгер аны ала турган болсок, кыргыз эли байыркы эл жазмасы бар эле экен деп туруп эле ачык эле айтып, биз мынакей элге кабыл алышыбыз керек экен да. Саясат болгон, кыргыздыкын баарын кыргыз деп айтууга тыюу салынган да. Ошону ким айтса, ким далилдесе, Совет доорунда өзгөчө 1925, 35, 40 жылдарда атып жиберген да. Мына Белек Солтоновдун китеби. Кыргыздын тарыхы. Бул кишини 61 жашта атпадыбы? Кыргыздын тарыхын, байыркылыгын ким билсе, ким далилдесе, соту жок эле. Жаңы доорго тоскоолдук кылат булар деп атып жибер. Канча адамдар атылып кетти, канча адамдар Сибирге айдалды, канча адамдар ошол жактан келбей калды. Ошон үчүн муногу маалыматтын баары жана өзүңүз айткан кыргыздын жазуусу биздин доордон нече миң жыл пайда болгон. Ошо жазуу менен кыргыз өзүнүн тарыхын жазган, калтырган, биздин колубузга жетип турат, туурабы? Эми Төлөк Аксакал абдан туура айтып атат. 630-жылга чейин Санжыра Төлөк Аксакал жазган жок да. 630-жылдан баштап 17-кылымда экинчи жолу Зарыкбек Султан көчүп Зарыкбек хандын доорунда. Аны да Төлөк Аксакал жазган жок да. Бул бабаларыбыз жазды да. Эң көңүл бура турган нерсе мындай. Бу жерде так айтылып атат, 135 миң кой ортого чогултуп, ошо менен 6 жыл жазган эмгегин төлөп берген деп атпайбы? Bir koy $100 bolsa, ötken jolu men tуура эмес айтып турмун, 13 миллион 500 миң доллар. 13 миллион 500 миң доллар сомго, бүгүнкү сомго которсоңуз, канча болот? 60ка эле көбөйтсөңүз. Ошон үчүн миллиард сом болот да. Биздин бабаларыбыз дүйнөнү аянбай 13 миллион 500 миң доллардын баасына тете эмгек жаратып бизге калтырса, биз эмне үчүн бүгүн 500 сом аяйбыз ушу китептен. 500 сом деген 1,5 килограмм эт. Же болбосо бир орто сапаттагы бөтөлкө арак, анан чалабыла закуска. Бизде уят барбы? Биз ушул бабаларыбыздын 4000 жыл тарыхын камтыган китепти сатып, заттап, төргө коюп койсок, биз эмнебиз кемит? Бул өзү негизи ар бир кыргыздын үйүндө тура турган китеп да. Ар бир кыргыздын баласы окуп, ушул жерден өрнөк ала турган китеп. Окубаса дагы ырымдап, окубасын ырымдап, бабалардын арбагы камтылган китеп, айланайын. Арбактар колдобой, эми кыргызда аймата арбактарга бата кылат го, мына бул ошонун материалдык далили болуп турбайбы? Ошон үчүн мен оюмча бийликке кайрылып, мына үйлөнүү, үлпөт тойлорунда каттоо болуп атат да. Эмне үчүн ошондо ар бир жаңы үй бүлөгө ата бабалардын 4000 жыл тарыхын бербейбиз? Жогорку окуу жайларда диплом алып атат. Мына аскери окуу жайлар, милициянын окууларын бүтүп атат. Диплом алып атат. А диплом макул, бирок буга тете эмне бар? Буга тете эчтеке жок кыргыздарда. Ошон үчүн ушундай аракет кылып, кыргыз элинин өзүнүн түпкү тамыры каякта жатат? Кыргыз эли кандай тарыхый жолду басып өттү? Кандай ийгиликтерге, кандай кемчиликтерге учураган деген мааниде муну калың элге таратыш керек. Мен баасын карасам 150 юан дейт. Бул $25. $25 деген 1,5 миң сом. Биздин басмакананын баары менчик, бир экөө менен сүйлөшсөм айтат. 500 сомго чыгарып берелик дейт. 500 сомго чыгарып берелик. Айтып атпаймынбы? 500 сом. Эгерде алам дегендер сизге мана жаңырыгы
телефон чалбай биз алат элек, биздин айылда 10 адам алат эле, биздин айылдан 20 адам алат эле десе, муну чыгарып туруп элге берсек, ошон үчүн ошондо биз өзүбүздүн ким экенибизди таамай так ажыратып, жана идентификация деген сөз бар азыр, ким экенин өзүн тааныбай калган элдер көп. А биздин тарыхыбыз берде толук. Өзү бул китепти Кызыл Суу Кыргыз басмасынан чыкканда 11-жылы анан Төлөк Аксакал менен сүйлөшкөм. Анан ал киши айтып атпайбы, айылдан келип бир коюн жетелеп келип бир китеп алып кетип атышты депчи. Анан чынында эле бул чоң эмгек болуп атат да. Анан бизде Кыргызстанда эми аз эле сан келген Кыргызстанга. Бирок ушул ар бир кыргыздын мен кыргызмын деген патриот мекендешибиздин үйүндө тура турган китеп да, чынында агай. Илгери кыргыз мындай болгон. Ар кандай окуяга байланыштуу ата тегин билбей калып, бөлөк жерде өсүп калган, өзүнүн жет атасын сүрүштүрүп аракет кылган да. Ооба. Ким жет атасын тактап берсе, бир ат мингизген. Бул нарк ушундай болгон. Жетесин таап берсе, бир ат мингизген. Бул китеп кыргыздын 150 миң бабаларынын муунун айтып атат. Эгерде ошо менен айтсак, жети атаны бир жылкыга бааласак, тактап берген. А 150 муун тарыхын биз канча төлөп беришибиз керек? Ушундай да баалашыбыз керек да. Эгерде биз өзүбүздүн байыркылыгыбызды билбесек, эгерим биз келечекке жол таппайбыз. Урунабыз, тигил элди ээчибиз, бул элди ээчибиз, бирөктү ээчиген бактылуу болобу? Албетте биз өзүбүздүн рухий өзөккө таянышыбыз керек. Биз мынакей Швейцария болобуз деп бүт дүйнөгө жар салганбыз да бир мезгилде. Бирок тилекке каршы Швейцария боло албай келебиз да. Биз ошол Европа өлкөлөрүндөй бай жашагыбыз келет. Ошолордукундай бизде элибизге жанагындай шарт түзүлүшү керек деп айтып келебиз да. Бул биздин кыялдагы эң чоң максатыбыз деп ойлойбуз. Бирок ошол эле мезгилде биздин бабаларыбыз ар бири эң эле жок дегенинде 500 кою бар бабаларыбыз болгондугун тилекке каршы билбейбиз да. Билбейбиз, себеби аны биздин эс тутумубуздан чийип салышкан башкалар. Анан мына эми кайрадан кайрылып элибизге келип атат. Ушул сиз туура айтасыз, бабалардын баягы бабалар баркталмайын, даңкталмайын, кийинкилер баркталбайт деген элдик накыл сөздүн тууралыгы дагы туура келип атат да. Демеке, бул рухий дөөлөт биздин, бул рухий дөөлөт. Элди кул кылам десең, рухий кул кылам десең, тарыхы менен тилин ажырат дейт. Туурабы? 70 жыл Совет доору болду, 25 жыл капитализм доору болду. Ага чейин дагы тарыхый өйдөлдөй көп окуялар өттү. Биз өзүбүздүн рухий тамырыбызды жоготкон үчүн биз ушул рухий кулга айланып баратабыз. Рухий кулга айланып баратабыз. Ошол эле учурда биздин ата-бабаларыбыз нече миң жыл бою тапкан тарыхый тажрыйба бүгүн да кыргызга керек. Кантип өнүгөбүз? Кантип коррупцияны жеңебиз? Кылмыштуулукту кантип жок кылабыз деген маселе. Коомдо теңдикти кандай камсыз кылабыз? Эл кантип бакубат турмушка жетет деген суроолорго жооп ушул жерде жатат. Ушул боюнча дагы ошол аяк жагында жанагы ыр түрүндө айтылган хандын Адилет хан кандай болот, эли кандай жашайт, эгер жанагындай пара алган хандыкы кандай болот деген нерселердин баардыгы тең ачык жазылган. Анан бул байыркы замандарда эле биздин ата-бабалар буларды чечмелеп койгон экен да. Жолун тапкан, сырын ачкан. Мына Юсуп Баласагындын китеби көрсө, а киши да ушул рухий наркка таянган экен да. Нече миң жыл мурда табылган даанышмандык, акылмандык ошонун баарына таянып туруп жанагындай эмгектерди жараткан экен да. Демек мунуну ушундай баалап элибизге жайылтып алсак, келечек муундарга таяна турган рухий тоо болот эле да. Бул ошондой менен жыйынтык кылсак болот. Төлөк Аксакал менен мен ошол сүйлөшкөнүмдө аңызда, айылында. Анан бул киши дагы бир топ
материалдарын мага берген. Бул китепке кирбей калгандар. Себеби ал киши ошо 800 бет кылып жаздым эле, анын 500-ün эле чыкты, дагы 300 бети чыкпай калды дегенде. Анан эң кызыгы ошол жерде кыргыздын даанышман, акылмандары, ойчулдары, олияларын тизмелери кетет да. Биздин доорго чейинки 2000 жылдан берки анан жылдары менен мынча жыл жашаган, мынчага чыкканда атак даңкка жетип кыргызга бааланган деген маалыматтар бар. Ошолор кирбей калган экен бияка. Анан бул чынында эле эми бүгүнкү күндөн алып караганда эми бул киши каяктан жөн эле оюнан жазып койгон дегендей цензурадан өткүзбөй койсо керек деп ойлодум да. Анан бул дагы бир кызык нерсе. Анан Төлөк Аксакал ушул китепти дагы Кыргызстанда чыгарсаңар жакшы болот эле деген өзүнүн пикирин дагы айткан. Бирок бул китеп биздин Улуу Тоолор басмасы менен Кызыл Суу Кыргыз басмасы биргелешип, анан Кирилл тамгасында чыгарган. Бирок эмеси нускасы чакталуу эле болгон. Кыргызстанга бир 25 эле нуска келген да. Анан эми Кудай буйруса бизден эгер телекөрүүчүлөрүбүз ушул китепти алабыз деп биздин студияга кайрылышса, эметсе анда ошол заявкаларды чогултуп туруп, анан типография менен сүйлөшүп, анан ошол китепти чыгарып элге таратсак болот экен да. Дагы бир кичинекей маанилүү маселе бар. Биздин тилчи илимпоздорго абдан пайдалуу. Кайсы маалымат? Ар бир бетинде кыргыздын байыркы сөздөрү бар. Ошол 2000 жыл мурда, 1000 жыл мурда, биздин доордон мурдагы сөздөр бар. Ошонун мааниси ар бир бетинде чечмелеп берилген. Биздин тилчилер үчүн табылгыс маалымат. Докторлук диссертациянын бир нечесин жактап койсо болот. Тил мындай болгон турбайбы, мындай өзгөрүлгөн турбайбы, 10-кылымда мындай сөздөр пайда болуптур, андан мурда мындай сөз пайда болгон экен деп. Бул илимий эмгекке негиз боло турган санжырада. Бул илимпоздор үчүн. Биздин илимпоздор эми Совет доорундагы багы тиги деген майда темалар менен эмгектенип келатат. Өзүбүздүн эне тилибиздин түбүн изилдесек, ушул жерден аныктасак, бул элге керек, келечек илимге да керек да. Бул жагынан дагы бул табылгыс китеп болуп турат. Дастан Исламович, мынакей бул маалыматтарды жана Кытай жазмаларындагы тарыхый маалыматтардагы тастыктаганын айтып келесиз да. Ошолорго да токтоло кетсеңиз. Бул китепти сиздер көрөрмандарга бир нече жолу көрсөткөн болушуңуздар керек, Бул Кытайдын императорлору кыргыздарга жазган каттардын кыргызча котормосу да. Анан ар бир бетте мындай кылган жарымы Кытай жазуу менен, анан жанында котормосу менен. Бул байыркы доордон бери ушул 17-кылымга чейин Сымачандан бери. Сымачандан бери маалыматты камтылган. Биздин маегибизде убакыт чектелүү. Ошон үчүн биз санжыра менен анан археологиялык белгилүү атактуу тарыхчылардын эмгектери менен төп келгенин далилдедик да. Эгерде убакыт кененирээк болсо, 3-чү булак ушу каттар. Ушу каттар. Ушу каттарда маалыматтын баары, ачык айтам, баары санжыра менен төл келет экен да. Төп келет экен, дал келет экен. Мен бир топ жерлерин бу жерде минтип чаптап койдум. Белгилеп 840-жылда, 740-жылдагы, 550-жылдагы окуялар куду бирөө бир адам барып айтып жастыргандай болуп дал келип атат да. Бул китеп биз үчүн өтө маанилүү. Себеби бул Кытай каттары талашсыз да. Бул архивде жаткан каттар да. Макеле Өмүрбай абдан чоң эмгек кылып, ошо китеп каттарын баарын териштирип, таап, которуп, анын үстүнөн байыркы доордогу жазылган Кытай жазуусун окуган адамдар азайып калды да. Эрежелери бөлөк болгон. Ошого карабай, ушундай ат көтөргүс, төө көтөргүс эмгек кылып бизге ушундай чоң каттар жыйнагын, бул тарыхый жыйнактарын. Адамдардын аты жөнү бир аз Кытайча өзгөрүлгөн, мындай тааныса болот. Жерлердин аттары өзгөрүлгөн. Өт өзгөрүлгөн. Бирок өзөктүү окуялардын баары, доор,
төп келип атат. Ооба. Ошон үчүн келечекте мүмкүн биздин тарыхчылар ошондой максат кылып мына Санжырадагы маалымат, анан кийин археологиялык тарыхый илимдеги маалымат, анан мына каттардагы маалыматты дал келтиргендердин баарын эмгек кылып чыкса, бул дагы тарыхчыларга пайдалуу болот эле, элибизге пайдалуу болот эле. Бирок мунун деле кажети жок, себеби мына булактар менен Санжыра төп келгени анык. Муну мен чечмелеп айтып бере алам, бирок ага убакыт жок. Бу жердеги маалыматтардын баары Санжырадагы маалыматтар менен дал келип атат да. Дал келип атат. Ошон үчүн Кытай тарыхындагы булактардын төп келгени эмнени көрсөтүп атат? Бул окуялар чындык, кайсы бир доордо болгон. Ошол окуяларга тиешелүү каармандардын ысымдары бу китепте бар, Санжырада бар. Анан эми албетте мына тарыхый китептерде ысымдар жок. Себеби бу китептер Совет доорунда көбү чыккан. Ал убакта бул маданият, бул тарых кыргыздыкы деп айткан бул чоң кылмыш болгон. Ошон үчүн атүгүл айтпадымбы, жана дөбө маданияты Хакасияда табылган. Биздин түпкү мекенибиз. Ошо Хакасияда табылган деп айтпай, Андрон, Афанас, Карасук, Тагар деп мындай каймана кылып койгонда изин жашырган. Муну эске алышыбыз керек. Анан өтө маанилүү маселе. Дагы эле баягы Киселевдин эмгегине кайрылсак. Мына бул эмгек өтө көлөмдүү. 750 бет берди, өтө көлөмдүү. Бул Илимдер Академиясынан чыккан бул китеп. Мен өткөн жолу окугам. Афанасий доорунда элдин теңдиги, ажырым болбогону жазылып турат. Тагар маданиятында дагы ошол жазылып турат. Мүзөлөрдө баары бай кедей деген белгисиз деп да. Бирок өтө кызык маселе. Тагар маданияты доорунда бул биздин доордон 8 кылым мурда. Мүзөлөрдө эмне табылган? Жылкыларга баскан тамгалар. Демек биздин доордон 800 жыл мурун биздин бабаларыбыз жылкыны ажыратыш үчүн ар бир уруу өзүнүн тамгасын баскан да. Тамга деген бул качан пайда болду? Азыр мына казуулар далилдеп атат. 2800 жыл мурун тамгалар пайда болду. Ошо пайдаланылгандыгы далилденип атат. Эми тиги мүзөдө коюп койгондо мүмкүн бирөө тамга куйган адам. Демек ал андан мурда эле пайдаланып келген. Андан мурда да пайдаланып келген. Жана томпой чүкөлөрдө тамгалар деп айтпадым. Эми биздин тарыхчыларга рахмат. Муногу Кыргыз деген жыйнак 10 том. Бул качан чыкты? Бул 2004-жылы чыкты. 14 жыл мурун. Мына ушул жерде 9-томдо Киселевдин мына китебинен шилтеме кылып 70 барак маалымат берилген. Кыргыз тилинде. Конспект болгон турбайбы? Эми мындай мүнөздөмө кылып, баяндама кылып. Эми албетте үстүртү. Эгерде муну толук, мына көлөмү чоң. А бу жерде Кудайга шүгүр, ошол Киселевдин эмгегин кыргыздарга таандык жерлерин 72 бет кылып жазыптыр. Бу дагы жакшы го, бирок эмгектин өзүн окуш керек да. Эмгектин өзүн окуганда таамай так толук маалымат алып атат да. Мына Киселев бул өтө атактуу Бернштамды бийлик улпалап койду да. Жумуштан четтетип, окуудан тарыхтын окуттурбай, а Киселевге андай мамиле кыла алган жок да. Бул уже 51-жылы Сталин багы бийлиги мына ошо кулардын астында 200 жыл, мүмкүн кийин да куугунтуктайт беле эгерде Сталин тирүү болсо, бирок бул чыгып калды. Бул жерде ачык эле кыргыздыкы деп мына Тагар маданият, Таштык маданиятынан таамай эле айтып атат. Бул кыргыздын өтө кызыгы мүзөлөрдө сүйөгү коюлса, ошол гипстен жасап кайтыш болгон адамдын маскасын, бет кабын алган. Ошо бет кабы боюнча бул кандай монголоид же европоид деген маалыматы да ушул жерде абдан чечмеленген. Анын үстүнө антропология деген илим бар. Баш сөөктүн түзүлүшүн иликтеп туруп, ошо менен далилденген маалымат бар. Биз үчүн бул да өтө
өтө баалуу маалымат. Анан агай мындан тышкары дагы жана жөөттөр менен болгон кыргыздын мамилесин айттыңыз. Ошондой эле Япон эли менен болгон дагы маалымат бул Төлөк Аксакалдын баягы китебинде бар, санжырасында. Анан сиз ошол бүгүнкү күндөгө чейин Япондордогу кыргыз аттары пайдаланылганы боюнча дагы айтып жүрөсүз, ошону да айтып берсеңиз келет. Эми мындай да, анан тиги Шырдакбек, Хан Шырдактын тарыхына кайрылганда кененирээк айтып берейин. Азыр болсо үстүртөлө. Япон эли алардын ДНКсы дагы 40% эри 1А1 болуп атат. 40%. Бул бир. А эми маалыматта мындай 200дей адамдардын ысмы Япон менен кыргыздыкы бир да. Бир. Мисалы Садатоси дейт алар. А бизде Садат дейт. Саданобу дейт аларда. Биздики Саданбек дейт. Айырмасы кайда эмеспи? Биздики Тейит болсо, алардыкы Тейторо дейт. Тейторо. Биздики Мокеев деген бар да фамилия. Алардыкы Моке. Bizde Monoev degen var da. Alardaki Mono. Motoy. Bizde Motoev degen var. Mukay. Mukayev degen var. Mukaş. Mukaşı. Manase. Bizde Manas. Alarda Manase. Kutunay. Kutinay. Kanıkey. Kankey. Misali dağı bu tizmeni ulantsak Tomotoyev. Tomoto. Anatay. Anatay. Bir. Seymeto. Semetey. Konko. Konkobayev. İsan. İsanov. Umay. Asava. İbarat. İbaru. Ibray. İbari. Bu 250 adamın ismi. 1996 yılı Japonya'da bolgomda. Anan ошондо bir tarih iliminin doktoru eken, okumuştu adam bayağı bizdin aldыбызга келип лекция окуган. Анан ошол айтып атат, o Japon elinin tarihini biz izildep, anan bir özgöçölüktörü var deyit da. Anan bu Japondun baldары төрөлгөндө 2,5-3 жашка чейин жан башында көк так болот. Биз ушуну изилдеп көрдүк дейт. Бул Орто Азияда кыргыздарда бар экен дейт. Монголияда бир аз бар экен дейт. Анан тиги Венгрияда кыпчактарда бар экен деген нерсени айтты да. Анан мындан тышкары дагы жанагы антропологдор баш сөөктүн түзүлүшүн изилдегенде кыргыздын баш сөөгү менен Япондун баш сөөгү дал келет экен дейт да. Кыргыз менен казактыкында айырма бар экен дейт. Өзбектикинде да айырма бар дейт. Жанагы баш сөөктөгү эмелердин кесилишкен эмелерин алганда. Анан ушул жагынан алганда дагы байыркы замандарда эле ушул Япондор дагы кыргыз менен байланыш болгондугун бул Төлөк Аксакалдын санжырасында дагы айтылганын эске алсак болот экен. Туура мына сөздөр, мисалы көкүрөк дейт кыргыз. Алар кокоро дейт. Биз ич дейбиз. Алар ичөө дейт. Шамал куюн дейбиз. Алар коюн дейт. Же болбосо биз жука дейбиз. Алар жуки дейт. Биз жүндү жүн дейбиз да. Булар жунмо. Жунмо дейт. Жут түшкөн жылдарды алар жутай дейт. Жутай дейт. Жут деген сөздөн жоргону жоко дейт. Деген тамга түшүп калганда канжо, канча деген сөз. Алардыкы канжо дейт. Мисалы куса, скучать, куса болуп сагынуу деген сөз. 2000 сөз бүгүн мааниси бирден бир. Демек, бул жагынан алганда дагы ушул санжыранын баалуулугу менен илимий эмгектердин төп келгендигине дагы бир далил болуп атат да бул. Могу жерде көп маалымат бар. Япон эли менен карым-катнашты мүнөздөгөн, баяндаган, кайсы доордо болгон, кайсы окуяларга байланыштуу, кимдер барган деген маалымат бар. А эми мына китеп бул Москвадан чыккан. Байыркы история древнего мира деп.
биздин доордон мурдагы окуялар. Бул Илимдер Академиясы Москвадан чыгарган Союз убагында 1989-жылы чыккан. Союз убагынын алдында чыккан. Мына древняя Япония дейт. Ушу древняя Япония дегенде тарыхын мындай деп 3кө бөлүп атат булар. Жөмөн доору 4000 жыл биздин доордон мурда, 3-үчүнчү кылым биздин доордон мурун. Экинчи доор тарыхы Яйои дейт. Биздин доордон 3 кылым мурда, биздин доордун 3 кылымын камтыган. Анан Кофун доору, же Курган, же дөбөлөр доору дейт. 3 кылым биздин доордон, 7 кылым биздин доорго 400 жыл. Буну мүнөздөгөндө минтип айтып атат. Ошо доордо 10.000 дөбө мүрзө калган дейт. Японияда. 10.000 дөбө мүрзө. Негизи тоолордун ыйыктыгын анан бабаларын, арбактарын даңазалаган доор деп атат. Мына көрдүңүзбү дөбө маданият, дөбөлөр. Жанагы Япондун улуттук аспабы менен комуздун бирдей болгондугу жөнүндө өткөндө айттыңыз эле, аларда 3 кыл эмеси жок. Ооба, берене жок, 3 кыл. Бир гана айырмы, алар сөөк менен чертет. Сөөк менен чертет. Анан ушул жагынан алганда дагы ошол байланыш. Кыргыз менен Япон элинин Байланышы. болгондугунун далилин. Тил аркылуу, сөздөр аркылуу, адамдардын ысмы аркылуу 200 ысым бирдей бүгүн. Мынакей бир нече передача тарттык, бир нече саат убактыңызды бөлүп, ошол Кыргыз эл санжырасы китеби боюнча теле передача кылдык, элге кайрылып айтып бердиңиз. Деги эле Кыргыз эл санжырасын жазган китептерди баягы Үсөйүн Ажы деген Кызыл Сууда өткөн аксакалдын санжырасы, биздеги Сабыр Аттокуровдун санжырасы, дагы Төлөк Эсенгул уулунун санжырасы сыяктуу көптөгөн санжыралар, китептер чыккан. Бирок тилекке каршы бул санжыраны биздин окумуштуулар кандайдыр бир мындай этибар калбай, көңүл бурбай, бул тарыхый маалыматтар жок, бул жөн эле Кыргыздын бир фольклорунун бир бутагы катары карап келгенбиз. Анан бул Төлөк аксакалдын санжырасындагы, Төлөк Төрөкандын санжырасындагы бул ошол эле китептердин бири катары бизде кабыл алынса, мынакей сиз бул накта тарых экендигин, Кыргыз элинин бир нече миң жылдык тарыхы камтылган, 100-150 урпак муун камтылган тарых экендигин, аты жөнүн көрсөтүлгөн, доорун, жылын көрсөтүлгөн. Шуну айтып атасыз, сизге терең ыраазычылык билдиребиз, себеби бүгүнкү күндө ушундай маалымат биздин элибиз үчүн өтө зарыл, керек болуп турган маалымат деп ойлойм. Анын үстүнө сиз орустун окумуштууларын 19-18 кылымда өткөн окумуштуулары менен бүгүнкү күндөгү генетика илиминин чыгарган тыянактары менен салыштырып, анан ушул санжырадагы айтылган окуялар, санжырадагы келтирилген саптардын баардыгы тарыхта орду бар, чындык болгондугун айтып атасыз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү теле берүүбүз соңуна чыкты. Кудай кааласа, сиздерде ушул китепти өзүнүн китеп текчесине койгусу келип, өзү ушул китепти окугусу келип, балдары, неберелерине ушу Кыргыздын тарыхы билсин дегениңиздер болсо, биздин телестудиябызга кайрылсаңыздар болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө аман эсен учурашалы.